Браконьерлерден алгандан кийин канаттууларды Бишкек шаарындагы калгына келтирүү борборуна жеткиришкен. Ителги тукуму жоголуп бараткан канаттуу катары Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Аталган куштар ушул жаратылышта өздөрү жашап кетүү сапатын жогото албаш үчүн, клеткага көнүп албаш үчүн, эл адамдар өздөрү багып, өздөрү тамактанганга көнүп албаш үчүн эртерээк жаратылышка кое берүү иш чарасы жүрүп атат. Убактылуу капаста турган 4 ителги баары тең ургаачы дешти. 3-өө быйылкы балапан болсо, 1-өө боз мекен. Башкача айтканда 1 жаштан өткөн. Бул размерлери чоң, сатууга жарайт. Анан сезон бүтөт да, булар сезон. Бүткөндөн кийин булар кое бербей 1 жыл кармады. Анан могу жаңы группага партияга тыккан окшойт. Эң учкул келген, кырандык жагынан дагы кыран келген. Бул ушул баягы азыркы мезгилде жоголуп бараткан коркунучтагы турган кызыл китептеги куштардын бири. Анан муну көбүнчө араб мамлекеттеринде аябай баалап багышат. Номер треккера, номер кольца. 4 шумкардын 3-өө Чүй облусунун интернациональный айылынын өйдө жагындагы талаада эркиндикке кое берилди. Учураар алдында адистер атайын номур жазылган шакекти куштун бутуна тагышты. Ал эми бирөө азырынча ветеринардын көзөмөлүндө болот экен. Кыргызстанда ителгинин уясы барган сайын азайып баратканын Салбурун боюнча машыктыруучу билдирди. Айтымында баасы көмүскө базарда 5.000-ден 250.000 долларга чейин жетет. Баалуу куш Борбор Азиядан Кыргызстан аркылуу дүйнө базарына чыгат дейт Молдокунов. Айта кетсек, куштар Казакстандан Кыргызстанга келе жатканда 9-сентябрь күнү кармалган. Ителги алгыр куштардын эң шамдагайы. Бул канаттуу шумкар түркүмүндөгү куштарга кирет. Башка жырткыч канаттуулардан айырмасы кармап алган олжосун алгач муздап, адалдап жейт. Белгилеп кетүүчү жагдай Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинде дал ушул шумкар түркүмүндөгү куш тагырагы Баатыр Манастын ак шумкарынын элеси түшүрүлгөн. Сайфуддин Мурзаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.